Аба ырайынын кескин өзгөрүп, коюу туман каптаганына байланыштуу Ош эл аралык аэропортунда эл аралык каттамдар чектетилди. Учурда жүргүнчүлөр сааттап күтүп олтурушканын айтышууда. Каттамдардын жанданышы аба ырайына байланыштуу болуп турат. Ортодеркада коюп салсакчы элдер кире албай аткан тыржылыш болуп. Нет, onun үчүн ушундай маалда скамейкаларды чыгарып, адамдар аз болгондо мындай кылышыңыздар керек эле да. Биз жерге чейин уктап мына карасаңыздар, элдер жерде жатат. Бул вообще позор деген неме, мындай карагандачы. Бул күндүк эле боло бербейт бул нерсе. Просто сиздердин скамейкаңыздар жок. Мына алем учкан жокпуз. Мен азыр жумушума, мастерлериме айтсам, алар айтат, сен действительно рейс задержан деген кагаз алып кел. А мен бул Уралдын немесин айтсам, биз андай кагазды билбейбиз дагы, жазып дагы бере албайбыз отур. Мына мен азыр ишимен прогул алам биринчиден. Экинчиден, может, увольнение, чтобы я задерживалась. Шундай болуп атат да. Урал алдады да, явно алдады бизди бу жердечи азыр. Бир суткадан бери Орусияга уча албай турган Миргүл ханым Бетова Урал авиакомпаниясынын кайдыгер мамилесине наразы. Мигрант айым Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 6-да Москва шаарына учушу керек болгон. Бирок аба ырайындагы коюу тумандан улам жүргүнчүлөрдүн учагы көтөрүлбөй турат. Урал авиакомпаниясы бул кечүү үчүн жооптукерчиликти албай тамак аш дагы бербегенине наразы. Бул эл аралык каттамдын чектелиши менен мигрант айым чет өлкөдөгү жумушунан кол жууп калышы мүмкүндүгүнөн кабатырда. 5-тен 35 өткөндө мен уже учуп кетишим керек эле. Саат 7-де московский время боюнча саат 7-де мен уже Жуково аэропортунда болушум керек эле. Мына азыр 11:30 болду, дагы деле Ошто турам да. Урал ушу жоопкерчиликсиз да алдап атат бизди. Эмне кылат антип алдайт бизди. Аба ырайынан улам Ош эл аралык аэропортундагы ички жана сырткы каттамдар толугу менен чектелип жатат. Мындан тышкары Ош Стамбул багыты боюнча каттамда убактылуу токтотулду. Учурда тумандан улам 60-70 метрден алыс жер көрүнбөй калганын аэропорттун адистери билдирди. Деген менен бул да жүргүнчүлөрдүн өмүрүнөн кооптонууну жаратат. Анткени Орусиянын 2 шаарынан келген учак дагы кона албай калган. Аэропортунда каттамдар токтотулду деген туура эмес маалымат. Каттамдар аткарылып атат. Убактылуу ушу аба ырайына байланыштуу, туман түшүп кеткенине байланыштуу рейстер кечигип атат. Азыркы убакта Ош Шаржа багыты боюнча учуучу каттам эртең менен уже элдерди самолетко отургузгандан кийин туман кайра видимость начарлап кетти. Экипаждагы сааты чыкканына байланыштуу алар эс алганы кетишти. Жүргүнчүлөрдүн баарын гостиницага эс алган алып кетишти. Тамактары берилди. Учурда Ош эл аралык аэропортундагы күтүү залында миңдеген жүргүнчүлөр кармалып турат. Жүргүнчүлөрдүн басымдуусу аэропорттун полунда олтурушат. Аларга жетиштүү олтургучтар да каралган эмес. Эрежеге ылайык 7 сааттан көп күткөн жүргүнчүлөр авиакомпаниянын тейлөөсүнө алынышы керек болчу. Бирок алардын тамак ашына дагы көңүл бурулбаптыр. Столчиктерам жок экен ал жердечи. Ошон үчүн эле бул жерде көбү жатып калды жерде. Майли мен кичине чоңураак болуп көбүрөөк сүйлөп скамейка таап отуруп калдым. Калгандары жатат мына караң. Вообще жерге жатып калышты да. Хотя бы стол коюп койгондо, адам көбөйгөндө коюп, адам азайганда алып койгондо, ошол эле жакшы болмок да. Анын үстүнө бу жерде бир эле кофең дагы кичине арзаныраак эмес экен да. Су бир 5 сомдук эле кофелер бар го. Ошону 5 сомго сатпай 170 сомго сатат. 5'te uçuşum gerek edi. Tamam yok mu? Mana istemakla bunu. Ош эл аралык аба майданы өлкөнүн түштүк аймагындагы эң ири аэропорт. Аба майдан жумасына 200дөн ашуун эл аралык каттамды уштурат. Ошондой эле бир суткасына 550дөн 700гө чейинки жүргүнчүлөрдү тейлөөгө ыңгайлашкан. Аэропорт жетекчилиги бул кырдаал аба ырайынан көз каранды экендигин билдирет. Каттамдар калууна келгичекти жүргүнчүлөрдү аэропортко келе берүүнү эскертет. Ортодо маал менен 10 мүнөт, 15 мүнөт ачыла калганда бизде даяр турган самолеттер учуруп атабыз. Мисалга алсаңыз, жаңы эле Аятрафик авиакомпаниясынын Ош Москва каттам боюнча жаңы эле учуп жетип успеть этип калды, жетишип калды. Анын артында Аэрономат авиакомпаниясынын дагы Ош Москва каттам даяр турган, элдерди уже самолетко отургузганбыз. Но кайра туман үчүн түшүп кетти, жетишпей учпай туруп калды. Аз элдер самолеттин ичинде отурушат. Учуп келаткан самолеттердо мынакей азыр үстүбүздө Урал авиакомпаниясынын Санкт-Петербург Ош каттамы келип, аз кона албай үстүбүздө айланып жүрөт. Анын артынан Урал авиакомпаниясынын эле Екатеринбург Ош каттамындагы үстүбүздө келип айланып атат. 2 самолет айланып жүрөт.
мал менен бизде турган самолет азыр дагы видимость позволяет этип калса, үстүдөгү айланып аткан самолеттерди отургузганга аракет кылабыз. Кечки саат 17:00 карата эч кандай каттам жүргүзүлгөн эмес. Учурда кармалып турганы маалым болду. Ауа райы кескин өзгөрүп, туман каптаган маалда Кыргызстандын аэропортторунда каттамдар кармалган учурлар кышында тынымсыз катталып турат. Кыргыз гидромет кечээ шашылыш билдирүү таратып, өлкө аймагында ауа райы кескин өзгөрө турганын эскерткен болчу. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдыкимов, Ош ТВ.